Assalamu alaikum dostlar, Талас тұрғындары. Бүгін 2022 жыл 8 апрель. Кировка су сақтағышын қараңыздар. Толып қалып тұр қараңыздар. Үстіңгі аваринкадан уже су шығып жатады екен да. Бұл да Құдайдың берген жақсылығы, нияматы. Қышында эле білесіздер, қақшып ешбір су қалбай қалды эле. Қышында дағы қар жаубай эме кандай болот суу маселеси деп көп ким убайын тарткан элек. Кудай таалам берем десе бат эле берип коет экен. Мынакей жазында карлар жакшы жаап, суулар эрип, мынакей ушундай суу сактагыч, кара бура Кировка суу сактагычы платина сууга толуп турган кези. Жылда эле ушинтип толуп калабы мен билбейм да. Быйыл толуп калыптыр. Эгер ким билген болсо комментарий жазып коюңуздар. Жылда эле ошондой кашып барып жаз кубак толуп калат дегендер болсо жазып койсоңуздар. Мага кызык болуп жатат да. Анан урматтуу түштүк тараптагы блогерлер болсо, өтүп бараткан карапайым адамдар болсо дагы токтогул суу сактагычы да мага кызык болуп жатат. Кандай болуп калды болду экен? Суу толду, өксөрүп кетти деп аябай. Ал боюнча да бир аз убайым тарткан элек. Ошол токтогул суу сактагычынын дагы суусу кандай болуп калды болду экен? Ошону бир тартып чыгарып берсеңиздер, биз да киргизип коелу. Элди бир кубандырып коелу. Мына бүгүнкү суу караңыздар. Жакшы казак бир туугандар дагы бул суунун жакшылыгын көрөт. Мына туугандар ушундай.